Ош гуманитардык педагогикалык институтунун факультеттери ортосунда 1-курстун студенттеринин спорттук мелдеши өттү. Аталган студенттик спартакиада 7 апрель ден соолук күнүнө карата болуп, ага 1-курстун студенттеринин ар бир факультеттен команда болуп катышышты. Мында ар бир факультеттен түзүлгөн командалар жободо белгиленгендей волейбол, шахмат, тогуз коргоо оюндары боюнча күч сынашышты. Өткөрүлүп жаткан иш-чара жаштарды руханий жана диний маданиятын өнүктүрүү, спортко болгон жөндөмдүүлүгүн арттыруу жана факультеттер ортосунда ынтымакты бекемдөө максатында окуу жайдын диний тарбия факультети жана жаштар комитети тарабынан уюштурулган. Бизде Ош гуманитардык педагогикалык институтунда өнөкөткө айланып калган 1-курстар арасында спорттук мелдештер жылда өтүлчү. Мына быйылкы ооруга байланыштуу, пандемияга байланыштуу январдан баштап, 2-семестрден баштап студенттерди келип, мына азыр биз ден соолук күнүнө карата 1-курстар арасында мелдеш өткөрүп жатабыз. Спорттук мелдештерди 1-курстар арасында өткөрүүнүн себеби биздин окуу жайдын баягы курама командасына тандап алуу болуп эсептелет. Ошондой эле сейрек жашоо деп коет, балдардын ден соолугун чыңоо үчүн өткөрүп жатабыз. Мелдештин жыйынтыгында спорттун ар бир түрү командалык эсеп менен чыгарылып, жеңүүчүлөр аныкталды. Ошондой эле мелдеш учурунда өз чеберчилигин көрсөткөн оюнчулар белгиленип, окуу жайдын студенттик курама командаларына кабыл алынды. Белгилей кетсек, байгелүү орунду ээлеген факультеттер жана мыкты оюнчулар 18 май ОГПнин күнүнө карата өтүүчү жыл мыктыларын сыйлоо аземинде окуу жайдын жетекчилиги тарабынан диплом жана баалуу белектер менен сыйланышмакчы. Айтиля Жамгырбек кызы, Борон Чергешов, ОГП жаңылыктары.